Пайгамбарыбыз коомдук жашоого байланыштуу бардык көйгөйлөрдү камырдан кыл сууругандай жеп-жеңил чечип койчу. Бул чындыкты 13 кылымдан кийин дүйнөгө келген Бернард Шоу эрксизден моюнга алып, мусулман эмес жүздөгөн адамдардын арасында мындай деген: көйгөйлөр чечилбеген ушул кылымыбызда бардык маселелерди кофе ичкендей жайбаракат чечип койгон Мухаммедке адамзат кандай гана муктаж деди. Ооба, адамзат анын асыл дүйнөсүнө кирген кезде гана көңүлдөрү жай таап, нурлуу, даңгыр жолго түшкөндөй болот. Адамдар Мухаммед пайгамбардын алып келген сүннөтүнө киргенде, ошол жашоо менен жашаганда көңүлдөрү жай таап, нурлуу, даңгыр жолго түшкөндөй болот. Ушундай 6 күндүк жалган дүйнөдө тактекеде чимирилип, сайдын ташы сымал маанисиз нерсеге айлануудан кутулат. Экинчиси, адам өзүнүн ордун табат. Маанисиз бир нерсе, адамдын кадыр-кыйбаты калбай тургандай, бир тактекен оюнчугундай болуп калбайт адам баласы. Ар бир адам ушул жашоодо ордун таап, өзүнүн жолун табат. Чыныгы адамдыктын бийик асманына көкөлөйт. Бул үчүнчүсү. Эгерде кимдир бир Мухаммед пайгамбардын сүннөтү менен жашай турган болсо, чыныгы адамдыктын бийик асманына, урматтуу бир туугандар, көкөлөйт. Ар бир адам өзүн адам катары сезе алат. Жана ар бир адамдан өзүнө адам катары мамилени күтө алат. Жана ошондой мамиле албетте бул адамга сөзсүз түрдө келет. Түпкүлүгүндө ушул күндөрү атеисттик ширик аптын кысымы бошоп, ыйман нурунун жаркын таңы аткансып калды дейт. Чындыгында азыркы учурда тенденция, урматтуу бир туугандар, мусулманчылыкты кабыл алуу күчөп турат. Азыр эмес Англиянын өзүндө 2000ге жакын чиркөө жабылып, ошонун ордуна 2000дей мечит ачылат деген кабар интернеттен окуп атабыз. Анткени ошого кетип атат. Ошого абал кетип атат. Мына Куран айтып жатпайбы дейт. Курани Каримде Кудай Таалам айтат, Саф сүрөсүнүн 8-9 аяттарында: Кала Таала юридуна лиютфиу нураллахи биафвахихим валлаху мутимму нурихи валау карихал кафирун хуаллази арсала расулаху билхуда ва динил хакки лиюзхираху аладдини куллихи валау карихал мушрикун. Алар, мушриктер, ооздору менен Алланын нурун өчүргүсү келишет. Азыркы убакытта мына бирөө азыр эле бир аз туруп жазып атат мурдараак. Мен дейт, Кудайга ишенгендер, акыратка ишенгендердин баардыгы адашып жүрөсүңөр, анын баары болбогон нерсе деп. Ар кандай маалымат таратып, китеп жазып чыгарып, кыйкырып сүйлөп атышат. Ошолордун баардыгы динди жок кылып коебуз, жаап коебуз деп. Жок, алардын баардыгы асмандагы күндү оозу менен үйлөп өчүргөндөй. Алланын нурун, Алланын динин оозу менен өчүрүп коебусу келет дейт. Алар ооздору менен Алланын нурун өчүргүсү келишет. Анткени менен капырлар жактырбаса да, Алла өз нурун толуктайт. Ал бутпарастар, ал мушриктер жек көрсө да, өз элчисин туура жол жана ак дин аркылуу бардык диндерден жогору кылуу үчүн жөнөткөн. Кудайдын бул нуру, бул дин сөзсүз түрдө толук болот. Ал сөзсүз түрдө ийгиликке жетишет. Аны жабам, жок кылам деген канчалаган пландардын бардыгы эч убакта ишке ашпайт, урматтуу бир туугандар. Анткени Кудай Таалам Курани Каримде Алла өз нурун толуктайт, мушриктер, мунафыктар аны жакшы көрбөсө дагы деп айтып атат. Бул Кудайдын айткан убадасы, бул ишке сөзсүз түрдө. Ал Аллах Таала бутпарастар, мушриктер, мусулман эместер канчалык жек көрсө дагы өзүнүн пайгамбарын, өзүнүн элчисин туура жол жана ак дин аркылуу бардык диндерден жогору кылуу үчүн жөнөткөн дейт. Пайгамбар алейхиссалам келди, ал дин алып келди. Ошол дин бардык дин аттуулардын бардыгынан жогору болуп, бардыгына башчы болуп, адамдардын бардыгы ошол динге кирүүгө, урматтуу бир туугандарым, милдеттүү болот. Ооба, Алла өз динин жогору көтөргөндө чаңкаган жүрөктөр пайгамбарыбыздын кумарына канышат. Бул дүйнөдө эле дал бейиштегидей өмүр сүрүшөт. Эгерде адамзаттын бардыгы Мухаммед пайгамбар алып келген дин менен жашаганда гана адамдардын бардык жашоосуна канааттанып жашайт. Эгер андан башка бир нерсе менен жашай турган болсо, алардын бардыгын адамдар рахат албайт, андан тойбойт. Анткени алар адамдын муктаждыгын канааттандырбаган диндер болуп эсептелет, урматтуу туугандарым. Бир гана дин адамдын муктаждыгын толук канааттандырат. Жана адамдардын бардыгы толук үлгү катары пайгамбарыбыз алейхиссаламды өздөрүнө табышат, андан башка бир дагы адам алардын жүрөгүн анчалык кандыра албайт.
Эгерде bir adam İslam menen, musulmançılık menen, paygambarыбыз alıp kelген din menen жашай турган болсо, бул дүйнөдө эле дал бейиштегидей өмүр сүрүшөт. Алымдардын bir сөзү бар. Алар айтышат: кимде ким мына ушул жалган дүйнөдө бейишке кирбеген болсо, анда бул адам акыреттеги бейишке кире албайт дейт. Эмне кандай десе, ошол дин менен жашоонун өзү адамга бейиштегидей ырахатты мына ушул дүйнөдө берет дейт, урматтуу бир тууганым. Пайгамбардын сүннөтү менен жашоо адамдын башында канчалык кыйынчылык келет, канчалык оорчулук келет, ошонун бардыгында адам ырахат менен жашайт. Ошондон адам кадимгидей ырахат алат. Диндин өкүмдөрүнө моюн сунганда, моюн сунуп аткандыгы үчүн адамдын жашоосунда толук ырахат болот дейт. Демек, бул дүйнөдө эле дал бейиштегидей өмүр сүрүшөт дейт. Кембагалчылык, мейли кыйынчылык, мейли проблемалар, мейли оору суркоо, бардыгы сыноолор болот, бирок ошонун бардыгына мусулманча жол туткандыгы үчүн бул адам жашоосу бейиштегидей жыргалчылык болот.